Мына Караколдун мал базарындагы абал. Мына чаба куруп жүрүшөчү. Тизеден баштап. Бұл видео 27 март күні Қарақол шаарында тартылған. Анда батқақ кечкен тұрғындар мал базардан авалына нааразычылыгын айтып, социалдык тармактарга жүктөгөн. Базарды көрүп ыйлагың келет го. Малды киргизип чыгарганда акча бербей коюш керек. Условия шарт болмоюнча. 21-кылымдын балчык базары. Айыл чарба министрди мал базары кыдыртыш керек өтүк менен. Анпесе оңолбойт. Эми бул базарлар көпчүлүгү эле базарлар ушундай. Бирок муну иретке келтириш керек. Ошол базар администрациясы, ошол жерде иштеген ветеринардык адистер, ошол жердеги бардык жетекчилер көзөмөлгө алыш керек. Ушул ылай, чыла, паразитардык оорулар, жугуштуу, жугушсуз оорулар бар. Адамдан адамга, адамдан малга жугатырган 40ка жакын оорулар бар. Бул оорулардын алдын алуу боюнча иш жүргүзүш керек. Буга байланыштуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аппараттык кеңешмеде өлкө аймагындагы мал базарлардын абалын сынга алды. Кече Каракол шаарындагы мал базарга келгендер жиберген видеону көрдүм. Эл ылайды кечип жүрөт. Жарандар үчүн жөнөкөй шарттар каралган эмес. Бул 2022 жылы КМШнын маданий борбору катары тандалган шаарда болуп жатат. Барын тазалап, асфальт төшөп жана иштин жыйынтыгын билдирүүгө 1 ай убакыт берем. Бул бир эле Караколго эмес, республиканын бардык мал базарларына тиешелүү. Жеке өзүм барып барын текшерем. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун тапшырмасына ылайык, республика аймагындагы бардык мал базарлар 1 айдын ичинде иретке келтирилиши керек. Ал эми азыр биз Сузак районундагы мал базардын абалы менен таанышып чыгабыз. Короо жайы тазаланып, кийинки базарга даярдык көрүлүүдө. Бул жеке менчиктеги мал базар 1996 жылы түптөлүп, 3 гектардан ашык аянтты ээлейт. Базар жумасына 1 күн иштеп, мал алып саткандар облустун Булуң бурчунан келишет. Базарда мал, кой, жылкы сатылган жерлер бөлүнүп, иретке келтирилген. Мал базары бардыгына Акылбек Жапаровдун айткан буйругу боюнча мал базарларды бардыгын асфальттагыла дедиле. Биз ага чейин эле ошол буйругу чыкканга чейин эле асфальттап, мал базарды өзүнчө асфальттап, кой базарды өзүнчө асфальттап, жылкы базарды өзүнчө мына жылкы кире тургандай кылып шарттарды түзүп, байлай тургандай кылып, бардыгы талапка жооп бере турган кылып шарттарды түзгөнбүз. 6-күнү шамба күнү келишип, эртең менен саат 5-тен базар башталат. 5-тен базар башталат, саат 12-1-ге бизде бүтөт базарыбыз. Жапаровдун тапшырмасынан кийин Сузак райондук администрациясы мал базардын ээси менен сүйлөшүп, тапшырма менен тааныштырган. Анын негизинде кемчиликтерди оңдоо жана шарттарды жакшыртуу чаралары белгиленген. Ошол тапшырма бергенден бери жеринден барып көзөмөлдөп, дагы жана ашканаларды, тамак аш саткан жерлерди иретке келтирүү, видео көзөмөл орнотуу боюнча да тапшырмалар берилип, бүгүнкү күндө аткарылып калды да. Ал жерде баягы жол тыгыны пайда болот суббота күн сайынчы. Ошолорду маселесин кандай кылып чечебиз? Стоянкаларды кошумча автоунааларга стоянканы орнотуу боюнча азыр иштер жүрүп атат. Жалал Абад облусу боюнча ири 5 мал базар бар. Бул базарлар жуманын ар башка күндөрү иштеп, анда миңдеген жарандар соода жүргүзүшөт. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион.